Саламатсыңарбы? Мен урматтуу кичинекей досторум. Ар күндүн жекшемби күнүндө ушу таң эрте Балапан шоу программасына силер менен жолукканыма абдан кубанычтамын. Жана бул күндү мен абдан чыдамсыздык менен күттүм. Жарык нур кутман жолдоздан, жалын бей чыккан кыргыздан. Bayırkıdan calın bir baktı bızga cangan bir başa atalım kırgızdan bardığına mayran bir Örgü çapkan calıncaş ötüp gitse tağılmaz Her jigitke şaymaşay Her gipiyle karındaş Her gipiyle Her gipiyle Şunkargana takkanday uçup para jatkanday Talpınalı jarışka tayturunu çapkanday Kanday adam kim turat albay jürüp kulkunat Jalpı teyiz bilesek çalındasın ıntınak Dilekten kuyup canı gün ötkün Canın barda öçürdü jalınыңды жүрөктөн Şarapat bu düynödöy şanga koşun sürüdöböy Kantip çırap durasың karap çette bile bey Ergüpile 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 Şunkargalar kakkanday uçup bara jatkanday Talpınalı jarышка tayturuну çapkanday Kanday adam kim turat albay жүрөp okumat Jalpı teyiz bilesek жалындасın ынтымақ Çağılgan, jaralgan bir жалындан Şat ömürde jarık bol şam çıraqтай жағылған Күлкү менен жашарып, күн балары аталып Бийлеп кары жашыбыз bir кумарга баталык Баталык, баталык Баталык, баталык Шуңкаргана каккандай, учуп бара жаткандай Талпынаlı жарышка тайтуруну чапкандай Кандай адам ким турат, албай жүрүп улкумат Жалпы тегиз билесек, жалындасың ынтымак Кандай адам ким турат, албай жүрүп улкумат Жалпы тегиз билесек, жалындасың, жалындасың, жалындасың ынтымак Үч буроо, жалгыз тээк, үч кыл комуз чертилбейт, күүгө келбейт, чебер колсуз оп-оңой, көргөн көзгө жөнөкөй, бирок да өнөрү бар айтып болгус дегендей, бүгүн бизде Чабдара тобунун конушчулары келди. Саламатсыңарбы? Саламатсызбы. Алгач силер менен биз таанышып алалы. Менин атым Анеля, силердин ар бириңердин атыңарды билип чыгалы. Менин атым Адиле. Менин атым Султан. Менин атым Нурайым. Менин атым Санжар. Силер кайсы жактан келдиңер? Biz 81 orta mekте билим алуу орто мектебинен келдик. Жакшы. Силер комузду кайдан үйрөндүңөр? Биз мектептен Кайрат агайдан үйрөндүк. Жакшы. Силерге ким жардам берет мындай ушундай күч, кубат берип, ушу өнөрүңөрдү өркүндөткөнгө ким өзгөчө колдоо көрсөтүп атат? Ата-энебиз. Ата-энеңер? Мугалимиңерчи? Мугалимибиз. Кимиси өзгөчөрөөк? Агай. Керемет. Мага кызык болуп жатат. Силер чоңойгондо ким болгуңар келет? Мен мугалим болгум келет. Жакшы. Сенчи? Мен футболчу болгум келет. Мен мугалим. Мен ырчы болгум келет. Жакшы. Эмнеге ырчы болгуң келет? Кичинекей кезимден бери ырларды угуп, абдан суктанчумунан чоңойгондо ырчы болгум келет. Ырдаганы билесиңби? Мага бир куплет ырдап бере аласыңбы? Орусча эле бирок. Орусча болсо деле болот.
Снова день, снова ночь, мысли прочь в эту ночь, вот не спит день и ночь, снова ждет сына дочь. Пусть не гаснут никогда все звезды только для тебя, да я сын не самый лучший, но я лучший для тебя. Шаг за шагом, год за годом, гордости полна душа, и отрывки этих строчек будут покорять сердца. Для кого-то мама счастье, для кого-то лишь слова, пусть в сердцах сияет, что не гаснет никогда, никогда. Снова уезжаю из родного дома, я снова вдаль дорога мчится, мама, жди меня, допустим, но все далеко нас эти поезда, только мама лишь одна ждет тебя всегда. Керемет. Келечекте орусчадан келеби же кыргызчабы? Келечекте орусчалардан келет. Канча бир туугандардан болосуңар? Biz 5 bir tuğamız. Биз 3. Biz 4. Биз 3. Жакшы, абдан жакшы. Үйдө силерден башка дагы комуз черткендер барбы? Meni atam, jana apam çekti. Менде Жакшы. байкем гитара чертет. Мен өзүмө комуз чаттым. Мен деле өзүмө комуз чертем. Жакшы, жакшы. Мен кыргыз тилдичи жакшы окуйм да. Анан силер кайсы предметти жакшы көрөсүңөр? Математика. Matematika. Математика. Абдан акылдуу балдар экенсиңер. 5 кеште окушсаңчы болот. 10. Азаматсыңар. Бизде деген Атай Оңбаев сыяктуу бизде Залкар Даңазалуу комузчулар бар. Силердин кумирлериңер барбы? Мен толук молдон билем. Мен Кайрат агай менен тоголок молдон билем. Комуз чертүүдөн башка силердин де кызыга турган нерсеңер барбы? Ооба. Алар эмне? Мен теннис да ойнойм, шахмат да ойнойм, футбол. Таланттуу экенсиң, силерчи? Men ırda gidi. Жакшы. Силер? Мен кээде суут тартам. Мен комуз эле. Силер кандай сүрөттөрдү тартасың? Пейзаж. Жакшы. Бүгүн бизге кайсы күнү чертип бере аласыңар? Кербези менен жаштармашы. Кербезимди чертип бере аласыңарбы? Ооба. Же жаштармашымбы? Экөө Кошуппу? Ооба. Керемет, абдан жакшы ойнодуңар. Бул күнү силер канча күндө үйрөндүңөр? Бул күнү 2 ай. 2 ayda öğrendim. 2 ай, жакшы. Ошондо 1 жылдын ичинде силер 4 эле үйрөнөсүңөрбү? Ошондой болуп. Кошумча курстарга барасыңарбы, сабактарга? Мен жакшы барбайм. Barbayım. Мен барбайм. Мен да барбаймын. Барайын деген ойларыңар барбы?
Мен англис тилге барайын деп ойым бар. Мен да барайын аткам. Англис тилгеби? Силерчи? Барайын деген оюм жок. Менде дагы. Мен аны жайында өткөнмүн. Сен уже билесиң, Ооба. Жакшы. Анда достор, менин кесиптешим бар. Айдана деген, ал өзүнүн программасын өткөзөт. Бул кызыктуу дүйнөгө саякат деп коет. Ал комуз жөнүндө бир аз маалымат айтып берсин, Анда эмесе чогуу көрөлү. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн мен силерге өтө кызыктуу маалыматтарды айтып берем. Мен Карабекова Айдана. Комуз кыргыз элинин байыркы жана эң сыймыктуу улуттук музыка аспабы. Ал 3 кылдан жана жыгачтан жасалып, чебердин колунан чыккандан кийин керемет үн чыгарат. Комузду өзгөчө кылган нерсе анын жөнөкөй түзүлүшүнө карабастан терең жана ар түрдүү күүлөрдү аткарууга мүмкүн болгондугу. Комуз миңдеген жылдар мурун кыргыз элинин маданияты менен кошо жаралып, кылымдар бою өнүгүп келген. Байыркы замандарда көчмөн кыргыздар аны кербендер менен алып жүрүп, жаратылыштын үнүн, элдин тарыхын жана каада-салтын күүлөр аркылуу чагылдырылган. Археологдор жана тарыхчылар бул аспапты 2-3 миң жылдык тарыхы болушу мүмкүн деп эсептешет. Комузда аткарылуучу музыкалык чыгармалар күү деп аталат. Ар бир күү өзүнүн тарыхын, маанисин жана эмоциясын камтыйт. Айрым күүлөр жаратылышты сүрөттөсө, кээ бирлери тарыхый окуялар тууралуу баяндайт. Комуз кыргыздардын улуттук байлыгы гана эмес, элибиздин руханий дөөлөтү. Бүгүнкү күндө ал эл аралык деңгээлде таанылып, көптөгөн музыка сүйүүчүлөрдүн суктандырып келет. Комуздун үнү ар бир кыргыздын жүрөгүн жылытат жана элибиздин улуу маданиятынын символу болуп саналат. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман тургула. Мына менин кесиптешим Айдана көптөгөн комуз жөнүндө маалыматтарды айтып берди. Ал эми силер комуз жөнүндө эмнени айтып бере аласыңар? Бул комуздун мойну, бул кылдары, бул башы, бул 3 кулагы, тепкеси. Комуздун кайсынысы жакшы деп ойлойсуңар? Устадын чапканына караша жакшы деп ойлойм. Ар бир комуз өзүнүн добушуна жараша болот, Сенин комузуң кандай? Эмнеден жасалган? Өрүп багынан жасалган. Меники өрүп багынан жасалган. Сеники дагы, Силерги? Меники дуптун багынан жасалган. Меники дагы. Убакыт учкан куш демекчи, биз ушинтип силердин күүңөрдү угуп отуруп, өнөрүңөрдү угуп отуруп, биз убакыт өтүп кеткенин байкай калыптырбыз, Келгиле эми силер өзүңөрдүн жакындарыңарга, досторуңарга, мугалимдериңерге, өзүңөрдүн каалооруңарга айтсаңар болот. Мен апама жана айылдагы туугандарыма салам жолдойм. Мен апама, атама жана туугандарыма салам жолдойм. Мен туугандарыма, мугалимиме салам жолдойм. Мен туугандарыма, мугалимдериме, анан ата-энеме салам жолдойм. Рахмат силерге чоң. Дагы кандай өнөрлөрүңөр болсо, силердин кайрадан 7 каналга чакырабыз. 7 каналдын эшиги ар дайым силерге ачык. Кайрадан көрүшөбүз деген ойдомун. Ал эми биз эфирибизди уланталы дагы, биз Роза апабыздын жомогун көрүп келели. Саламатсыңарбы кыздарым? Жакшы келдиңерби? Ооба. Салима. Алтын кыздарым да менин. Кыздар, өткөн жумада мен силерге эмне жөнүндө айтып бердим эле, кимдин эсинде бар? Бешкөкүл жөнүндө айтып бердим го. Ушундайбы, Салима? Ооба. Бешкөкүл жөнүндө айтып бердим, Бешкөкүлдү эсиңерге тутуп алдыңарбы? Ооба. Бул бешкөкүл деген эмне болот, кандай мааниси барын уже билесиңер, Анда эмесе мен бүгүн силерге жомок окуп берейин. Жомоктун атын тил албаган кыз дейт. Илгери бир ашка кемпир менен кемпирдин жалгыз кызы болуптур. Кыз апасынын тилин албай,
Апасы барба десе болбой токойго барып, кышында отун алып келем деп шылтоолоп кетип, жолдон адашып калат. Кыз үшүп, кайда барарын билбей турганда, бир мергенчи киши таап алып, аны үйүнө алып келет, жана кызды. Мергенчинин аялы абдан ажаан, анан жаман аял экенин кыз дароо байкайт. Ал турсун бир дагы баласы жок болот. Аял кызды жаман көзү менен карап, "Сен кимсиң?" дейт. Кыз коркуп атын айтат. "Мен адашып кеттим. Эртең эле кетем. Азыр караңгы кирип калбадыбы?" деп. Кыз коркот. Аял албуттанып, жини келип, ажаандыгын карматып, "Сен эми эч жака кетпейсиң. Мага малай болосуң. Рас болбодубу? Азыр алдагы идиштерди жууп, үйдү жыйна" деп дароо эле ишке салат. Мергенчи аялын урушуп, "Ай, жок дегенде жылынып, курсагын тойгузуп алсынчы. Дароо эле ишке салган эмне?" деп кызга боор уруйт экен. Аялы бул сунушка макул болуп кызга карап, "Азыр өзүң тамак куюп ичкениң да, анан жыйнап койгун" дейт экен. "Мен жатып эс алып турайын" дейт. Кыз бечара курсагын тойгузуп, үйдү жыйнап коюп, бул жактан тигил аял күн көргөбөсүн билип, качып кетүүнү ойлойт экен. Мергенчи кыздын оюн билет да, анан айтат, "Сен азыр уктап эс алып алгында, анан эртең менен эрте туруп, күн чыгыш жакты көздөй кете берсең, жолго чыгасың" дейт экен. Бул жана мергенчи айтып атат. "Ошол жол сенин үйүңө алып барат. Бул жакта калсаң, тигил катын сенин жаныңды койбойт го" дейт. Кыз макул болуп, уктабай жатып, бир кезде көз илинип уктап калат. Анан эртең менен короздун кыйкырган үнүн угуп ойгонуп кетсе, кийимин кийип сыртка чыгат. Жаңы гана таң атып келе жаткан болот. Кыз мергенчи айткандай жакты көздөй токойду аралап кетип бара жатса, алдынан дөбөттөй болгон эки карышкыр чыгат. Карышкыр чыгат экенди карабайсыңарбы? Кыз шашып бакка чыга качат. Эки карышкыр кызды көрбөй калышат да, мергенчинин үйүн көздөй жөнөшөт. Кыз бактан түшүп кайра жолун улайт. Бир кезде жолго чыгат. Жолго чыкса, атасы менен апасы өзүн издеп келе жаткан болот. Кыз аларды көргөндө кыйкырып эле жыгылып калат. Анткени катуу үшүп, басканга дарманы калбайган болот. Абышка менен кемпир кызын көтөрүп үйүнө келишкен соң, мештин жанына төшөк салып берип жаткызып коюшат. Кыз катуу ооруп калат. Түш көрөт. Түшүндө айдагы кыз кирет да айтат: "Мен дагы сендей болуп токойдон адашып кетип, суукта тоңуп калганда мени ай өзүнө алып кеткен. Сен караңгыда жолго чыккан болсоң, сени дагы алып кетмек. Мындан кийин токойго жалгыз барбай жүр. Мендей болуп элге кошула албай каласың" деп айтат. Кыз ошондон кийин токойго жалгыз барбай калыптыр. Ооба, апасынын тилин албай, караңгыда эшикке чыккан кыздарды ай өзүнө алып кетерин билген кыз апасынын тилин алып үйдөн чыкпай калыптыр. Көрдүңөрбү кыздар? Эң баш болуп апасынын сөзүн укпай, өз билгенди кылсаңар, мына ушундай окуяларга туш болот экенсиңер. Уктуңарбы? Түшүндүңөрбү кыздар? Сен апаңа Салима эмне кылып жардам бересиң? Айтчы балам. Идишти жууйм, болду жыйнайм. Ой, молодец, жакшы турбайсыңбы? Сен эмне кылып жардам бересиң апаңа?
идишти жууп. Сен дагы идиш жуйсуң бу? Ой, молодец, ушундай алтын балакез кыздар экен. Кыз бала өзү энеге жакын болуш керек. Эненин кылган иштерин бардыгын билиш керек. Азыртадан уже бардыгын билип, эненин кылган иштерин кайталашыңар керек. Сен эмне жардам бересиң апаңа? Пылесостойсуң бу. Сабакта кандай окусуңар? Сабактарыңар кандай? Жакшы. Жакшы окуйсуңар. Ой, молодец, ушундай алтын кыздар. Кыз эмне болуш керек? Адептүү болуш керек. Сабакта жакшы окутуш керек. Үйгө келген мейманга жакшы көңүл буруш керек. Аны билесиңер, столдун үстүн даярдап, идиштерди жууп, үйлөрдү шөпөрүп, энелерге абдан жакшы көмөк көрсөтүшүңөр керек. Эмне үчүн дегенде силер келечектеги энесиңер, силер дагы кийин чоңойгондо, турмуш курганда силер дагы өзүңөрдүн балдарыңарга ушундай акыл максаттарды айтып, ушундай жомокторду окуп бересиң. Силерге апаңар жомок окуп береби? Ооба. Жомок окуп береби силерге дагы? Ана көрдүңөр. Жомоктун пайдасы эмне? Жомоктун пайдасы бул тарбиялык иштерди, тарбиялык мааниси өтө чоң да. Мына көрдүңөр, мунуки азыр тентек кыз атасын, апасын укпай эмне иш болду? Качып кетип, ажан жаман үй бүлөгө туш келди. Ушундайбы? Ошондо эмне болот эле? Эгерде ошол жерден жанагы аял чыгарбай койсо, ошол жерде өмүр бою кул болуп жоколуп кетет эле. Дагы мергенчи жакшы боорукер адам жолугуп калган экен. Ошо боорукер адам жакшы жолго буруп, өзүнүн ата энесине жөнөтүп койду. Ата энесин көргөндөн кийин кыз эмне деди? Кыйкырып жатып калды. Анан айтып атпайбы, мен экинчи апамдын айтканынан кайтпаймын, апамдын сөзүн угам деп өзүнө убада берди. Ошон үчүн кыздарым, кыздарга ар бир үйдө тыюу дейт. Ошон үчүн силерге айтарым, апаңардын сөзүн угуп, апаңарга жардам берип, кичинекей бөбөктөрүңөрдү карашып, анан сабакка жакшы даярданышыңар керек. Сабакты жакшы окутушуңар керек. Сабакты жакшы окуй турган болсоңор, силер ким болосуңар? Силер келечектеги Кыргыздын кызы болосуңар. Кыргыздын туусун көтөргөн, может, жанагындай спортчу болосуңар, может, ырчы болосуңар. Кыргызды кыргызга көрсөткөн жанагындай эжекелериңер бар го, ырчылар. Башка өлкөлөргө барып, башка элдерге барып, кыргыздын желегин желбиретип атат. Айсулуу Тыныбекова эжеңерди билесиңерби? Может, күрөш менен эме кылган. Карачы кандай бул кыздын тарбиясы, булардын тарбиясы жашынан болгон. Ошон үчүн азыр биздин кыргыздын желегибизди көтөрүп, бизди кыргыз кылып аткан ошо биздин ушундай акылдуу жакшынакай кыздарыбыз менен сыймыктанабыз. Мына силер дагы эмне болосуңар келечекте? Сен эмне болгуң келет келечекте? Мен билбейм. Билбейсиң, анай, сен эмне болгуң келет? Сен дагы кийин чоңойгондо билип алсыңчы. Мен ырчы, анан каратеси, анан. Ой, жакшы. Мына ырчы болсоң, мына ошо эже Саламат Садыков эжеңдердей, Сайра Кизбаева эжеңердей ушундай атактуу ырчылардан болот экен. А силер болсо турмушту көрүп, өзүңөргө келечекте жакшы тиги келечекте өзүңөрдүн турмушуңар керектүү кесипти тандап аласыңар. Азыр ошол кыздарым дагы Кудай буйрса эмдиги жолугушканга чейин саламатта каласыңар. Ушундайбы? Эмки жолугушканга чейин кыздарым. Роза апанын жомогун көрдүк, бизге берилген убакыт аягына келип чыкты. Кийинки эфирде көрүшкөнчө аман туруңуздар.